Урматтуу диндеш мусулман бир туугандар, берекелүү болгон ыйык Мекке шаарындабыз. Сиздер көрүп турган Раджихи мечити. Динибизде мечит куруу сообу абдан чоң. Аллах субханаху ва тааля берекелүү ыйык аятында «Иннама я'муру масажидаллахи мен амина биллахи вал яумил ахир». Чындыгында Аллах тааланын үйүн абат кылышат кимдер? Акырет күнүнө ыйман келтиргендер. Мына сиздер көрүп турган бул Раджихи мечити Мекке шаарында белгилүү мечиттердин катарында. Бул мечитке дүйнөнүн төрт бурчунан, булуң бурчунан умра зияратына, ажылык зияратына келген мусулман бир туугандар келип, ушул жерде зиярат кылышып, динибизде бул тазалык өтө маанилүү. Ибадатка киришердин астында Аллах субханаху ва тааля ошол даарат алып, даарат алгандан кийин анан ибадат башталат. Кайсыл жерде болбойлу биз мечитти таза кармашыбыз керек. Мына бул жерде биз үлгү катарында айта алабыз. Дүйнөнүн төрт бурчунан келген мусулман бир туугандар канчалык миллиондогон мусулмандар зиярат кылса дагы таптаза ойдон турат. Демек ар бир мусулман мечитке барган кезде өзүнүн жүрүм турумуна, адеп аклагына, ошондой эле бут кийимине дейли, же болбосо мечитке болгон мамилесинин тазалыгы өтө маанилүү болуп турат. Мына Кыргызстан мамлекетинде Кудайга шүкүр 4000ге чукул мечит болгон болсо, дээрлик 1500дөй жума мечит бар. Ошол мечиттин короосунун тазалыгы, ички тазалык, даараткананын тазалыгы балким ошол айылдагы жашап жаткан мусулман бир туугандардын же болбосо сырттан келип ибадатын тургузган, намаз окуган мусулмандардын милдети деп эсептейм. Мечиттин тазалыгына көңүл бура турган болсок, иншалла динибизде тазалык үчүн бериле турган сооптор абдан көп. Сөзүмдүн акырында Алла тааланын берекелүү болгон ыйык аяты менен бүтүрмөкчүмүн. Астагфиру билла. Инналлаха юхиббут тавабин ва юхиббул мутатахирин. Чындыгында Аллах тооба кылуучуларды жана таза болгондорду жакшы көрөт дейт. Тазалык ыймандан. Канчалык биз тазалыкка көңүл бурсак, андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз ички дүйнөбүздүн тазалыгына, сырткы келбеттин тазалыгына, адамдар менен болгон мамиленин тазалыгына көңүл бурушубуз керек. Бүгүнкү күндө мына мамлекетибиз өнүгүүнүн жолуна түштү. Албетте ушундай табигаты кооз мамлекетибиздин тазалыгын ар бир мамлекетибизде жашап жаткан ар бир жаран, ар бир мусулманга милдеттүү. Бир гана мэриянын же болбосо айыл өкмөттүн же болбосо бир ишкананын, тазалык ишкананын гана милдет эмес, балким мамлекетибизде жашап жаткан ар бир жарандын, ар бир мусулмандын чоң милдети. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. وأكون للخير العميم مثال